башка өнүккөн мамлекеттерде, Бишкектей болгон шаарларда 500төн библиотека бар экен. Китепканалар кирсең толо адамдар китеп окуп отурушат экен. Биздин Бишкек шаарында, Борбор шаарыбызда 1000ге жакын банкет өткөргөн кафе бар. 1000 кафеси бошобой күнүнө ошол жерлерде тыгылышып отурушат. Библиотека деген нерсени таппайсың. Ошо бир 4-5 библиотека барсаң 3 киши отурат. Анан каяктагы келечегибиз, урматтуу бир туугандар, келечегибиз курабыз дей турган болсок, баардыгыбыз илим билимге умтулалы. Курсак тойгонуна сүйүнүп, ар жерде ушу курсактын кулу болуп жүрө берип, өмүрүбүздү өткөрбөйлү. Илгери бир аалым ушунда азап көрүп, өзүнүн жерине батпай башка жерге качып барган экен. Качып барганда ошол жерде бир бай коро жайлоолордо ушундай толо малдар экен. Келип аалымды шылдыңдаган учурларда, ey ысырап кылбагының, ысырапты Алла Таала жаман көрөт, ысырап сени кордук алып келет десе болбой, сен молда эмнени айтасың деп ар нерсе кылып ысырап кылып, ушундай кумарлар ойнотуп, ар нерселерге жумшап малын ушинтип атканда, ошо байдын астына чыгып туруп, сен көрөсүң деген экен, менин эч нерсем жок, мына деп туруп ушундай бир килограммдай балы болгон экен жанында. Ушу менин балым түгөнгөнчө сенин малың түгөнүп бүтөт деген экен. Ошо экономдо отуруп, ошо эч нерсеси жок бечара аалым балды 1 жылга жакын жеген экен. 1 жылдан кийин караса баягы бай көчөдөгү сел-саяк бомушка айланып калыптыр дейт. Ысыраптын аркасы кордук алып келет. Ысыраптын аркасы адамды кембагалдыкка салат, урматтуу бир тууган.